уже сигнал прозвучал, и вот овациями заходит наш Манасчы Даулет Сыдыков. Первым делом он направляется отведать бурсок, а здесь его ждут. Гиннестин рекорд китебине чоң көрсөткүч жасап, ушу Манас эпосун дүйнөгө таанытуу боюнча биздин айтуучулук өнөрдө өзүнүн бир өзгөчөлүгүн, өзүнүн аткаруучулук өнөрүнүн мыктылыгын көрсөтө алды. Мына былтыр дагы биздин Борбордук ала тоянтында 14 сааттан ашуун Манас айтып, биздин коомчулуктун элдин алкоосуна ээ болду эле. Бул жолу дагы баарыбызды толкундантты, шыктантты, улуу дүйнөнүн улуулугун дагы бир жолу даңазалады. Анан ушул иш-чаранын учурунда биздин Даулет президентибиздин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болду. Ушунда сиздер менен бирге куттукташып коелу. Даулеттин мына Кыргызстанга келишибиз атайын тозуп алып, жалпы эли кубанып турган учур. Азыркы сөздү биздин мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев агайыбызга берели. Өтө чоң кубанычтабыз. Анткени бизде Кыргыз үчүн Манастан улуу касиет, улуу күч жок. Кыргыз Манас менен бери болгондо 2000 жылдан ашык убакыттан бери жашап келатабыз. Биздин Манасыбыз Кыргыздын сыймыгы, Кыргыздын касиети, Кыргыздын куту. Манаста алып жүрүүчүлөр булар биздин ыйык балдарыбыз. Мына ошону дүйнө элине даңазалап, дүйнө элинде Манастай күчтүү рухуй күч жок экенин көрсөтүп келатат биздин азамат жигитибиз. Дүйнө эли таң калды. 111 саат бою тынбай ырдаш, эми алардын тили менен айтканда ырдаш, бул кандай адамдарда болорун, кандай улутта болорун көрсөтүп келатат. Бул биз үчүн чоң сыймык. Биз түбөлүктүүлүктү, улуулукту, касиетти таанып биле билишибиз керек. Манас бул түбөлүктүү нерсе. Кыргыз менен түбөлүк жашай турган нерсе, кыргызды жашата турган нерсе, кыргыздын тилин жашата турган нерсе, кыргызды улут кылып жашата турган нерсе. Ошондуктан биз манасчыларды, манасыбызды дайыма төбөбүзгө көтөрүп, сыймыгыбыз, урматыбыз, касиетибиз катары көрүп жүрүшүбүз керек. Мына Даулет азамат жигитибизге 1000 мертебе рахмат. Элибиздин атынан, президенттин атынан, жалпы эле кыргыз журтунун атынан рахмат Даулет. Ушинтип дүйнөгө кыргыздын атын чыгарып, улутубуздун атын чыгарып келаткандыгың үчүн рахмат. Биз кыргыздар эмнебиз менен мактана алабыз? Биз рухуй күчүбүз менен, байыркы тарыхыбыз менен, нарк наслибиз менен дүйнөнү багынта алабыз. Биз элдей болуп компьютер чыгарбасак дагы, элдей болуп техника чыгарбасак дагы, элдей болуп байлыгыбыз менен мактанбасак дагы, мамлекетибиздин байлыгы менен мактанбасак дагы, биз дүйнөгө Манастай болгон рухуй күчүбүз менен мактана алабыз. Биз дүйнө элин багындыра алабыз. Ушул рухуй тарыхыбыз менен, байыртан келаткан касиеттерибиз менен, байыртан келаткан улуттук өзгөчөлүгүбүз менен, байыртан башыбыздан түшпөй келаткан ак калпагыбыз менен дүйнө элин багындыра алабыз. Ошондуктан биз түбөлүктүү ушул Манастай касиеттерибизди мындан ары көтөрөбүз, мындан ары дагы көтөрмөлөйбүз. Бул Садыр Нуркожоевич президентибиз бекер жеринен жана биринчи жарлыгын рухий адеп акылактын жарлыгы кылып кабыл алган жок.
Bunu bаарыбыз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анткени биз ушул жагында күчүбүз бар экенин президентибиз билип, мына ошол жарлыгын чыгарды. Мына ошол жарлыктын мына дөөлөттөй азамат жигиттерибиз ошол жарлыктын ишке ашыруунун үстүндө иштеп атышат. Булар ал атайын максат кылбаса да ошол багытта иштеп атышат. Муну түшүнүшүбүз керек. Дагы бир жолу рахмат. Ошол элден айланса болот, элдин батасы Кудайдын батасы дейт эмеспи? Элден айланайын, ошончо колдоп, түмөнү менен түрүлүп, жалпы баары жүгүрүп, ошол колдоп тургандын өзү мен үчүн чоң сыймык, чоң кубаныч, чоң бакыт. Анан бул кандай десек, өзгөчө дем менен, өзгөчө эм менен болду десек болот. Манас атабыздын ата бабаларынан баштап айтып 5 күн 5 түн 6 күн. Анан ошондо чоң азатка чейин барып, чоң азаттагы чабышта Маады кандын жеңген жеринен ошо кыргызды жеңиш менен бүтүрдүм десем болот. Эмне себептен Манас Орусияда айтылды, анан мекендештер кандай кабыл алды, ошол боюнча да айтылды. Бул эми илгертеден, байыртадан эле ошол эме оюмда болгон ошо Орусияда айтсам, ушу Москвада Манасты ааламга жар саламыз деген. Ошол ой бышып отуруп, анан ошол ошол жактагы элчиликтин колдоосу менен ушу мамлекетибиздин 30 жылдыгына карата ошол жактагы диаспоранын кыргыз диаспорасынын жетекчиси, ошонун жалпы жамааты баарынын ошо Москвадагы бир туугандардын колдоосу менен анан ошол жерде өттү. Дагы айта кетчү нерсе, ошол жактагы бир туугандарыбыз жалпы элге саламын айтып жиберди.